Нан. Нан дастаркондон орун алганча кыйла жолду басып өттү. Ичен түйшүктүү эмгекти талап кылды. Адамдар адегенде трактор менен жерди айдашып, үрөн себишти, мал алышты. Жердин нымынан, суунун күчүнөн улам үрөн көйкөлөп өсүп чыкты. Жашыл сабактар бара-бара бой керип баш алды. Будайдан мол түшүм алуу үчүн дыйкандар убагында жер семирткичтер менен азыктандырып, суугарып турушту. Андан соң бышык жетилди. Ошентип аларды адам ак эмгеги, маңдай тери менен өстүрдү. Жаз жарышын күз күрөшү улантты. Саргара бышкан буудайдын бир да данын коромжуга учуратпай жыйнап алуу мезгили келип, нан жыттанган талааларга комбайндар, машиналар жыйым-теримге чыгышты. Көз жоосун алып, ыргалган буудайларды комбайндар күнү-түнү чаап, оруп, жыйнап, данын бастырды. Басылган дан машиналар менен кырманга жеткирилди. Тегирменге түшүп, ун тартылды. Ундан жыты буркураган ар кандай нандар жасалып, дастарконго коюлду. Ошентип нан дастарконго келип жеткиче адамдын бир топ эмгегинен улам кыйла жолду басып өттү. Ошондуктан адамдын күч эмгегинен, маңдай теринен жасалган асыл нанды урматтоо, ыгы жок ысырап кылбоо, сарамжалдуу пайдалануу ар бир адамдын ыйык парзы. Анткени нан баарынан улук. Ансыз жашоо кыйын. Бардыгы эле тамак-аш жашоо булагы, бирок анын ичинде нан өзгөчө орунду ээлейт. Нандын бир күн жок болушун көз алдыңарга элестетип көргүлөчү. Ошондуктан эл нан баарынан улук деп пикиринен айткан эмес. Кырчын деген журналынан алынды.